Саламатсыздарбы? Менин атым Ботобаева Нурзат. Мен Аксы районунан болом. Биз 2 миллионго очередке турганбыз. 2 миллионго очередке туруп, азыркы учурда ушу 1 жыл болуп калды. Ортодон ар кандай ситуациялар болду. Үй тапсак акчасы жакпай, акчасы жакса үй жакпай. Андан кийин үй ала турган мезгилде доллар көтөрүлүп кетти. Анда дагы токтоп калдык. Андан кийин ошо бүгүнкү күндү буйруган экен, Кудайым буйруса мынакей үйдү алып жатабыз. Тимура Фрунзе Гагаринадан 3 комнаталуу үй таптык. 40 000 долларга алып атабыз. Баары жакшы. Биз эми баягы башында турганда бир таанышым аркылуу эле келип туруп калдык. Бир эки жолу эмесин историясын уктук, ютубтардан, немелерден, интернеттерден көрдүк. Андан кийин уже үчүнчүсүндө келдик дагы, сразу очередке жазылып, акчаны 25%ке турдук. Андан кийин уже очередибизди күтүп отуруп, мына ушул убакытка келип жетти да. Эмне сурайсың? Очеред күтүп жаткан кезде бир аз созулбадыбы? Ооба. Ошо созулуп кетип аткан моменттеринде мындай сиздерде сомнение болдубу, балким кандай сезимдер болду? Албетте болду. Биз эми эмне кылсак, отказ кылсакпы, готовый үйдү, бүткөн эле үйдү биз акча топтоп эми сатып алсакпы деген да ой пайда болду да. Анан бул келечектин эмеси, келечеги кең деп немени көбүрөөк бир эмелер бизге консультация берди. Ошондон улам биз туруп калдык да. Пока эч жака эч кандай эме кылбай эле коелу, күтөлү депчи. Күткөнүбүз ушул да. Биринчи эле барып көрдүк, ал продажага чыга элек үй болду. Өзүбүздүн жерде ишибиз болуп калды бир жагы. Анан баягы үйгө киргенде эле үйдүн аурасы, ошол жердин сатуучулары бизге жакты. Үйдүн ремонту менен 3 комната, өзү негизи 3 комната издеп жүргөнбүз. Баягы доллардын көтөрүлгөнүнө байланыштуу биз акчабыз ошол 2 комнатага эле жеткидей болуп турган. Анан 3 комната чыгып калды, еще биздин көңүлүбүзгө жагып калды ремонту менен. Ошол үйдү тандадык. Баарына эмне демекмин, ошол келечеги кең, баарыңыздар күтүңүздөр, сабырдуулук керек. Буюрса очередке жазылгандардын баары үй алат деген ишеничтемин. Баарыңыздарга ийгилик, рахмат чоң.